Саламатсыздар, урматтуу Туман Кеже каналынын жазуучулары, акыркы болуп жаткан чуулгану жаңылыктар менен тааныштырып, мен Арсу Умаралиев балага кол салган педофил интернетке чыккан видеодон улам кармалды. Эркек кишинин үйдүн подъездинде балага асылып жатканын түшүп калган видео социалдык тармактын колдоочуларын дүрбөлөңгө салган. Казакстандын Шымкент шаарында үйдүн подъездинде балага кол салды деген шек менен эки кишинин кармалганын шаардык ички иштер башкармалыгына таянуу менен Спутник Казакстан жазып чыкты. Турак жайдын подъездине орнотулган видео камерадан алынган тасма социалдык тармак менен мессенджерлер аркылуу тарап кеткен. Анда бир кишинин кичинекей бала менен алып урушуп жаткан, андан кийин тепкичтердин алдына жашынып калганын көрүүгө болот. Ал эми башка камерага үйгө аялдын кирип бара жатканын, ал эми эркек кишинин чуркап чыгып кеткенин көрүүгө болот. Полициянын айтымында окуя 1-июль күнү болгон. Кылмышка шектүү киши изису байкоого түшүрүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Окуянын чоо жайын иликтеп аныктоо үчүн тийиштүү бардык экспертизалар дайындалган. Каналга жазылып, аталган окуя боюнча өз оюңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Эскерте кетсек, Туман Кеже канал 85 миң болгонунда жабылып кетти. Бирок биз ишти кайрадан ушул канал менен баштадык. Бизди түшүнүү менен кабыл алып, кайрадан каналга жазылгандарга чоң рахмат.